8 bölüm. Түздүк тууралуу. Түздүк, истикама тууралуу. Түшүндүрмө: түздүк, истикама шарият термини жана ал Аллахтын бардык буйруктарын кыйшаюусуз аткарууну, Аллах харам кылган нерселерден толук тыйылууну, башкача айтканда диндеги түз жолдо жүрүүнү билдирет. Аллах Таала мындай деген: силерге буйрулгандай туура жолду кармангыла. Худ сүрөсү 112 аят. Аллах Таала мындай деген: чындыгында эгебиз Аллах деп, анан динде түздүктү карманган адамдарга, башкача айтканда таухидтен эч тайбай, ислам жоболорун бекем карманып, туура жолдо жүргөн адамдарга, периштелер түшүшүп, коркпогула, кайгырбагыла, силерге убада кылынган бейиш аркылуу кубанычка бөлөнгүлө. Биз дүйнө жашоосунда дагы, акыретте дагы силерге дос болобуз. Силер үчүн бейиште көңүлүңөр көксөгөн бардык нерселердин баары бар дешет. Бул бейиш кечиримдүү, боорукер, Аллах тарабынан момундарга насип кылынган сыйлуу жай. Фусилат сүрөсү 31-32 аяттар. Аллах Таала мындай деген: биздин эгебиз Аллах дешип, анан динде түздүктү бекем кармагандарга коркунуч да, кайгы да келбейт. Алар өздөрү кылган жакшы амалдарынын сыйлыгы катары бейишке киришип, анда түбөлүккө калышат. Ахкаф сүрөсү 13-14 аяттар. 85 хадис. Абу Амр Суфьян бин Абдуллах, Аллах андан ыраазы болсун, кабарлайт: жогорудагы инсандын аты, тергеме лакабаты Абу Амра болгон деп дагы айтышат. Абу Амр Суфьян бин Абдуллах, Аллах андан ыраазы болсун, кабарлайт: бир жолу мен мынтип сурадым: о Аллахтын элчиси, мага ислам тууралуу ушундай бир сөздү айтып бериңиз, мен кийин ал тууралуу башка эч кимден сурабагандай болоюн. Ошентип ал Суфьян, Аллах андан ыраазы болсун, формасы жагынан кыска, бирок исламдын бүткүл маңызын камтыган сөздү уккусу келип сурооду. Ал айтты: Аллахка ыйман келтирдим деп айтканда, түздүктү карманып жүргүн. Маалымат булагы Муслим. 86 хадис. Абу Хурайранын, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: жакындагыла, башкача айтканда, силер туруктуу, стабилдүү түрдө ар күн сайын өмүр бою аткарала турган оптималдуу даражада амал кылууга тырышкыла деген маани. Жакындагыла, тууралыкты кармангыла, башкача айтканда такай жана туруктуу түрдө стабилдүү аткарууга алыңар жетпеген нерсеге умтулбагыла, оптималдуулукту кармангыла деген маани. Тууралыкты кармангыла жана билип койгула: эч ким өзүнүн амалы менен эле тозоктон куткарылып калбайт. Адамдар сурашты: ал тургай сиз дагыбы, о Аллахтын элчиси? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгерде Аллах өзү ырайымдуулук көрсөтүп, ыракым кылбаса, а түгүл мен дагы. Маалымат булагы Муслим. Бул жерде келтирилип, жакындуу маанисин берген муракаба сөзү ашада чаппаган, чалада жасабаган, стабилдүү, орточо деңгээлди да туюнтат. Тууралык, садат. Мына ушул түздүктүн өзү жана ийгиликке жетүүнүн жолу. Уламалар айтышат: тууралык Аллах Таалага туруктуу түрдө кыйшаюусуз моюн сунууну билдирет. Ошондой эле уламалар мынтип дагы айтышат: бул сөз, башкача айтканда истикама сөзү, көп маанилүү кыска жавами аль-калим сөздөрдүн тизмесине кирет жана мындай кыска, бирок абдан терең маанилүү сөздөрдү айтууну Аллах өз элчиси саллаллаху алейхи вассаламга тартуу кылган. Ошол түздүктү кармануу, башкача айтканда динде түз жүрүү, бардык амалдарды, иштерди иретке келтирүүгө жөндөмдүү.